Бешик тойго келгиле, талкан майдан жегиле. Бактылуу болсун балаң деп, ак батадан бергиле. Бактылуу болсун неврең деп, ак батадан бергиле. Бешик той берген себебим, салтуулансам дегеним. Кула койду сойдурсам, ет майына тойдурсам. Кула койду сойдурсам, ет майына тойдурсам. Наристенин үнү ыңаалап үйдүн ичин шаңга бөлөгөн бул үй бүлө Кадамжай районунда жашайт. Бышыкчылык мезгилинде кызуу эмгектенип, ар тараптуу коомго үлгү болгон үй бүлөнүн жетишкендиктери менен тааныштыргыбыз келди. Анткени каарманыбыз Сабыр Айдаровдун үй бүлөсү интеллигенттерден куралганына карабастан, жерге иштеп, бактан баар таап келишет. Ал заманга жараша максат коюп, үй бүлөнүн тилеги бир жерден чыкканы ийгиликтин башаты экенин айтат. Бүгүнкү күндө биздин заманыбызга ылайык иш алып барышыбыз керек. Биринчиден адам баласынын өзүнүн бир жакшы максаты болуш керек. Мен азыр бул жерде бак менен иштеп, балдар менен чогуу ушунчалык ийгиликтерге жетишкен бирден бир себепкер эле менин балдарым менен менин жубайымдын бардыгыбыздын ой пикирибиз, максатыбыз бир жерден келип чыккандан болду. Биз башында жерди алып иштеткенибизде бак кылбастан эле буудай, семчке эгип көргөнбүз. Анан ошол мезгилде мен башка коңшу республикаларды, коңшу алыстагы айылдардан көрүп, бардык тармактуу өзүм бир жыйынтык чыгарып көргөнмүн. Канткенде биз өзүбүздүн үй бүлөлүк бюджетибиздин экономикасын көтөрөбүз. Анан чоңоюп жаткан мына мектепте окуган балдарымдын келечегини, жогорку окуу жагы, окутуш жагы кандай болот деп ошондо эле биз максат коюп, бак кылайлы. Бул кыргыздарда бекеринен айтылган эмес бак деп. Бакты баксаң, бак сени багат дегендей, биринчи 1 гектар жерде бак кылып баштаганбыз. Сабыр Айдаров кесиби боюнча дарыгер-стоматолог, Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоонун отличниги. Ал кесибини айкалыштырып, балдарын эмгекчилдикке тарбиялап, бак өстүргөнүнө 20 жыл болду. Үй бүлөсү менен 5 гектар жерди иштетет. Бир 150 түп курмабыз бар, анан алма бар. Анан ушуларды азыр кантип караганда кандай оорус келип чыгат, кантип дарылайт, ошонун баардыгы боюнча биздин ушу айыл өкмөттөрү боюнча USAID-тен проект боюнча агрономдор келип окутуп, жакшы түшүнүктөрдү берди де биз өзүбүз ошо алган маалыматтарыбызды турмушта пайдаланып, бүгүнкү күндө ушу бакты ушундай карап, бүгүнкү күндө ушу чыгарган өзүбүздүн айыл чарба ушу гиляс шаптоолорду основной Казакстанга, Россияга экспортко чыгарганга жетишип иштеп атабыз. Ар бир ийгиликтүү мырзанын артында мыкты айым турганы баарыбызга маалым. Айдаровдордун үй бүлөсүнүн ар бир ийгилиги каарманыбыздын жубайы Бегайым Чилаеванын да салымы менен жаралганын көрүүгө болот. Бегайым эже мектептин мугалими болгону менен турмуштук зарылчылыктан улам автоунаанын түрүн башкарууга, кабагым кашым дебей талаада иштеп, адал мээнет менен киреше табып, үй бүлөсүнүн жакшы жашоосуна кам көрүп келет. Мына биз 15 жылдан бери, 15-16 жылдан бери ушул багбанчылык менен алектенип келебиз. Ошол бүгүнкү күндө мына түшүмүнү көрүп, жакшы нерселерге иштетип, балдарыбыз үчүн иштетип, мына бүгүн сүйүнүп отурабыз бүгүнкү күндө. Анан ошол албетте кыйынчылыгы болот ар бир иштин. Башта кыйналганбыз. Анан ошо жолдошум кызыгып, чогуу биз ушундай күндөргө жетип отурабыз. Ушул бул биздин эмгегибиздин натыйжасында балдарыбызды окуттук, өзүбүздүн мына үй турмушубузда жакшы иштерди бүткөрдүк. Биз көбүнчө мындай кыйынчылык эмес, биз ушул эмгегибиздин үзүрүндө ырахат алып, бүгүнкү күндө
ийгиликтерге жетишип келүүдөбүз. Алгач элдер тапкан кирешесине автоунаанын түрү менен алышкан кезде Сабыр Айдаров тапкан кирешесине жер сатып алган. Бак кылуунун келечегин көрө билген. Жерге иштөөнүн бардык тарабына анализ жасаганы бул үй бүлөнү эмгекке үндөгөн. Башында элдер машина алып сатып, машина алып баштаган. Мындай жакшы жашаган семьялар. А мен биринчи жер алып баштаганмын. Анан ошо мезгилде эле биринчи мал чарбасы дагы бар эди. Фермерлик кылат эдик. Ошо малдарыбызды азайтып, жер сатып алып элдерден. Анан бак өтүп баштаганмын. Мен ошо бакты өзүм келечекти көрө билип, 1 гектардан канча түшүм алса болот, канча көчөт жайгаштырса болот, базарда кайсы айыл чарбасындагы бактар акчасы жакшы болуп атат. Ошого карап туруп, шаптоолунун түрлөрүнү 5 шаптоолун эгип көргөнмүн. Ошону анализдеп көргөнмүн, базарга барып сатыпчы. Анан ошо боюнча өзүмдүн шаптоолумдун шактарыны ширеңке деп коет, көчөт чыгаргандарга бергенмин да, аны ушу сортту уулап бергиле, силерден мен өзүм кайтып сатып алам деп уулаттырып туруп өзүм сатып алып туруп бакты көбөйтүп баштаганмын. Кийин өзүм дагы көчөт чыгарып, өзүм көчөт уулашты үйрөндүм. Ошентип бакка кызыгыш менен киришип кеттик үй бүлө менен. Ар бир эле эненин тилеги жакшы жашап, балдарга мыкты билим тарбия берүү болуп саналат. Өзү ар бир адам максат коюп жашаш керек го. Мен мурда элестетүүчүмүн, элестетип келгенмин. Ушул ушундай эме кылсак, бак тигип, ушул мурда эле элестетет элем да менчи. Ушу жакшынакай иштеп, жакшы жашасак деп алдыбызга жакшы максат коюп, анан ошо биринчи эле менин максатымчы балдарды окутуу болгон да менинчи. Үй бүлөгө татыктуу жашоо тартуулоого, уул кыздарга билим берүүгө, тарбия бактысына, балдардын жогорку окуу жайларында билим алуусуна акча керектелет эмеспи? Каарманыбыз мамлекеттик жумуштарды аркалоо менен эле турмуштук зарылчылыктарды орундатууга мүмкүн эмес экенин айтат. Мен өзү 3 кыздын, 2 уулдун атасымын. Азыр бүгүнкү күндө 2 кызым, 1 уулум мектепти бүтүп, жогорку окуу жайды бүтүп, үчөөсү тең медициналык кызматкер болуп иштейт. Экөөсү менин кесибим боюнча стоматолог болуп иштейт, бирөөсү врач-офтальмолог болуп иштейт. Ушу уул кыздарымдын бак менен менин жанымда иштеп жүрүп, менин жумуштарымды көрүп, өздөрү дагы ушу медик болуп иштешке өздөрүнүн кызыгышы болду. Анан балдардын дагы бул кызыгышы болгондон кийин балдарды окутуш үчүн, бир түрткү болуш үчүн акча каражат болуш керек экен. Балдарды контрагын төккөнгө, балдардын тамак ашы бар, кийим кечеси бар дегендей, мен ушу балдарымды өзүбүздүн борбор шаарыбызда окуттум негизинен. Бир уулумду Ош шаарында окуттум. Азыр үчөөсү элге кызмат кылып, врач болуп иштеп атышат. Бир уул менен бир кызым мектепте окуп атат. Ушул бардык эле биз өзүбүздүн бактан тапкан кирешебизди ушу балдарыбыздын келечекте бир кесиптин ээси болуп, жакшы жашаш максатында өздөрүнүн ушу каалаган жогорку окуу жайларына окушка жумшалды негизинен эле. Ошо бүгүнкү карап туруп көрсөңүздөр, бардык окуу жайлардын өзүнүн контракттары бар. Студенттердин өзүнүн жашоодогу чыгымдары бар. Ошону ушу балдарым жайкы каникулдарда өздөрү иштешип, өздөрү акча таап иштешип атат. Бүгүнкү күндө 3 студентти бүтүрүп, үчөө өзүнүн кесиби менен иштеп атат. Балдардын келечегине ата-эне да себепчи деген каарманыбыз өз балдарын эмгекке тарбиялоого болгон күчүн жумшаган. Бул балдардын ушул келечеги, балдардын ушу жакшы жашоосу, бактысы ата-эненин кубанычы эмеспи? Ошон үчүн ошо балдардын келечеги биринчи очередде ата-эне себепчи да эми. Ата-эне туура тарбиялап, көмөк көрсөтүп, жардам берип балага, жардам берип барсак, ошо балдарыбыздын келечеги дагы жакшы болуп, ошо биз дагы алардын жакшылыгына сүйүнүп, ата-эне ошентип жүрө берет экенбиз. Азыркы күндө өзүңөр тааныштыңар, балдарым 3 балам жогорку окуу жайын бүтүп, биз азыр ушул кыргыз элине кызмат кылып келет. Анан
ошол 2 балам дагы бизди сүйүнтүп мектепте эң жакшы бааларга окуп келүүдө. Ошол албетте биздин дагы салымыбыз бар да үйдө. Ошо окууларга жардам берип, мына финансы жактан дагы жардам берип, ошентип тарбиялап келебизчи. Ата эне ар бир баласынын жашоодо кыйналбастыгы үчүн эмгекке тарбиялоонун аракетин көрөт. Эми бизди бул ишибиз жумуштан кийинки иш негизи. Эми үйдөгү балдар менен ушуну жасайбыз. Эми балдар дагы үйдө каникулда бекер жүрбөй, ошо жагы балдарга эмгекке үйрөтүп, тарбиялык сааты дагы болуп атат. Эртең балдар өзүнүн жашоосунда ушу үйрөнгөн, билген жашоосуну оңой улантыш үчүн ар дайым ушу балдар менен жасайбыз. Анан айылдын балдары бар, айылдын кыздары бар, ошолор менен чогуу жумуш жасайбыз өзү. Анан мен өзү жаштыгымдан эле ушу бакта иштегенге кызыгат элем. Ошол үчүн мен үчүн бакты өздөштүрүү, бак менен иштеген хобби катары эле болуп калды да. Эки жумушту айкалыштырып алып кетүү өзгөчө мээнеткечтикти талап кылат. Каарманыбыздын үй бүлөсү менен мамлекеттик жумуштарды да аркалап, эки жумушту кошо алып жүрүүсүнө турмуш мажбур кылганын белгилейт. Эми эки жумушту айкалыштырып алып кеткенибиздин себеби бирден бир эле бизди бул турмуш өзү мажбур кылды. Ошо биз бак менен иштей баштаганда ошо 2000-жылдар эди. 2000-жылдарда өтө жашоо кыйын эди. Мындай караганда Россияга барып иштеген деле адам аз эди. Бизде жумуш жок. Биз эми өзүбүзгө бир бакты экинчи бир ишкана катарында эле көрүп, ушу балдарды жумуш менен камсыз кылайлы. Бир ушул жерден жакшы киреше алсак, ошо бир өзүбүздүн жашоо тиричилигибизди оңдосок деп туруп, ошондой бир жакшы максаттарды коюп, биздин артыбыздан ушу өзүбүздүн тууган уруктарыбыз, дос жарларыбыз баарыбыз ушундай бакка азыр өтүп, бүгүнкү күндө негизинен ушу бакта иштейбиз. Бак иштетүүнүн пайдасы ден соолугуң чың болот. Анткени бак деле баланы карагандай кароону талап кылат, дейт каарманыбыз. Бак менен иштегендин жакшы жери бул адам өзү зерикпейт. Ар дайым ушу таза абада, ден соолукка өзү эң пайдалуу. Бул бак менен иштегенде адам баласы баардык кыймылды жасайт да. Анан бакты дагы өзү караганда бир жаш наристени карагандай өзү караш керек. Кош көңүл караган болсо, бул бак болбойт өзүчө. Ошон үчүн мен бактарыма киргенде бир адам менен сүйлөшкөндөй эле бактарымды бир катар карап, ошолор менен сүйлөшкөндөй эле, ошолор багымдын ал акыбалы кандай, суу саадыбы, же бир шактарын кесиш керекпи, же дары салыш керекпи, оорудубу, оорубадыбы дегендей, мен өзүмдүн көзөмөлүмдө ар дайым ушу бакты карап турам өзүчө. Бакка мээнет кылып баксаң, бак өзүңдү багат. О жөндөн жөн эле бак тегип койсоң, бак киреше бериш кыйын. Сабыр Айдаров жубайы экөөсү балдарынын келечеги үчүн жумшаган аракеттеринин үзүрүн алардын ийгилигинен көрүп жаткан кези. Мен эми балдарымдын бул ийгиликтери бүгүнкү күндө бардыгы өздөрүнүн каалоо тилектерине жетишип, жогорку окуу жайларды бүтүп, бүгүнкү күндө ошо өзүбүздүн Кыргызстанда эле элге кызмат кылып атат, саламаттык сактоо тармагында. Ошол ийгилиги менен биз сыймыктанабыз. Ошонун катарында эле менин кызым спортто жетишкендиктеги ийгиликтери менен сыймыктанабыз биз ул кыздарыбыз менен. Элнура кызымдын эң чоң жетишкендиги бул Кыргызстандан 3 жолу чемпион болуп, 3 жолу алтын медалдын ээси болду. 35 мамлекет катышкан Азия оюндарында кикбоксинг боюнча 3-орунду алды, коло медалды. Андан кийин Анталия шаарында дүйнөлүк чемпионатка Кыргызстандын атынан, кыз келиндердин атынан биринчи жолу менин кызым барып, ошол жерде катышуучу болуп келди, 5-орунду алып. Айдаровдордун үй бүлөсүнө 2018-жылы үлгүлүү үй бүлө наамы ыйгарылган. Эми бул жерде эл тарабы дегенде элдер өзү жетекчилер баалап, ошондой 2018-жылы менин ушу 3 уулум студент болуп, ушу Элнура Кыргызстандын жана Азиянын чемпиону болгондон кийин мен саламаттык сактоо тармагында врач болуп еңбектенип, аялым мектепте мугалим болуп иштеп, бул менин эле эмес, жалпы биздин үй бүлөбүз боюнча
жетишкендигибиздин негизинде şu үлгүлүү үй бүлө деп өздөрү номинацияны беришти. Бул жерде эң негизинен эле ушуга жетишкендин бирден бир себеби балдарды тарбиялоодо, өстүрүүдө. Менин жубайым бегайым мугалим болуп иштеп, ушу балдарды кантип тарбиялап, билим берип, ошонун мугалимдин өз баласын тарбиялаган ордуну көрсөтө алды. Мен бул жерде негизинен эле аталык өзүмдүн вазифамды аткардым негизинен. Бул жерде негизинен балдарым институтта дагы, мектепте дагы алдыңкы окуучу жана студенттерден болуп, биздин ул кыздарыбыз өзүнүн билимденгенин республикалык деңгээлде көрсөтө алды. Ошол себептен дагы чоң жетишкендиктерге биздин башыбызды элге таанытканга ушу балдарыбыз дагы себепкер болду. Спорттун кикбоксинг түрү боюнча өлкөнүн, Азиянын жана эл аралык мелдештердин бир нече жолку чемпиону болгон кызы Элнура Айдаровага ардактуу атуу наамын ыйгарган жергиликтүү жетекчилерге ата-энеси ыраазы экендигин айтат. Элнуранын ийгилиги көптөгөн жаштарга стимул болоору талашсыз. Кызымды ардактуу айыл өкмөттүн атуулу деп номинацияны берди, ошонун медалына кошуп, бул жерде биздин айыл өкмөт Кубаныч Тургунов деген жаш өкмөт бар, өзү спорт жамаатында ушундай эле бардык тармактуу көңүл бөлө алат биздин элдерге. Бул айыл өкмөтүбүз өзү спонсор болуп, дүйнөлүк чемпионатка дагы катыштырды. Бардык жетишкендиктерини көрө билип, ушу кызымды башка жаштарга бир үлгү катары бир стимул болсун деген максатта кызымы жыйынга чакырып, өзүнүн акчалай белектерини жана өзүнүн сыйлыктарын көрсөтүп берди. Мен ушул убактан пайдаланып, ушу айыл өкмөт башчысына ыраазычылык билдирип кетем. Айдаровдордун үй бүлөсүнүн үлгүлүү болуусуна алардын чоң энесинин жана тайэнесинин да үлүшү бар экенин көрүүгө болот. Балдардын тайэнеси Айсила Элтимбаева 71 жашка чыкса да улуу кептерин, акыл насаатын айтып келет. Эне катары ушу ата-бабабыз жасаган эле арча бешикти мен жакшы көрөмүн. Анан эми азыр базарда түрдү-түмөн карагайдан да башка жыгачтардан деле жасалып атат. Ата-энебиз айтчу эди, ушу арча бешиктин касиети жакшы болот балам деп, ушу биздин илгерки бешиктерибиз кадимки эле гүлү жок эле арча бешикте чоңойгон мен мына ушу балдарымчы. Азыр эми берсең аны эски дешет булар. Анан анча-мынча усталардын жасаганы бар азыр арча бешиктечи. Себеби арча баягы көп жылдарга чейин жашайт, ушу арчада өмүр узун болсун, оорубасын, сыркабасын, өнүп өссүн деген тилекте биздин ата-бабабыз ушу арча бешикке бөлөп келген. Кыргыз эли ушу ак кийип, ак ичип, ала тоо немекен деп көчмөн эл болгон. Баягы бешикке баланы бөлөп алып, атка өңөрүп кете берген бизге окшогон байбичелер, келиндерчи. Бешик эң ыңгайлуу. Ошол үчүн мен жаштарга айтарым, бул бешиктен качпагыла айнанайын. Ушу баягы ата-бабабыз жасаган эле бешик жакшы, бала балтайып, жакшынакай өсөт, тынч жатат. Азыр эми мына бешикте балага баягы памперс дейсиңерби, ошону кийгизип койгонбуз. Ысыса ысып, теллесе теллеп бала жатат. Анары бешик өтө ыңгайлуу. Айсила апа 35 жыл мугалим болуп эмгектенип, балдарды сүйгөнүн айтат. Ушу балдарды аябай сүйүмүн да, өзүм ишимде эле ушу жаш балдар менен иштеп 35 жыл ушу эмгектендим, балдарды окутуп. Ушу балдарсыз жашай албай тургандай сезилчү эле да мага. Баягы ардактуу эс алууга чыккандан кийин көнбөй жүрдүм. Баягы мектебимди тиктеп өтөм, пассияга жөнөсөм. Ошентип жүрүп көнүп да кеттим. Жаштын тилегин Кудай берет дегендей, ушу бактылуу карлыкка жетсем, небере чөйрөлүү болсом деген тилегиме жетип отурам. Кудайга миң мертебе шүгүр. Азыр 16 неберем, экинчи чебирени көрүп отурам. Кудай кааласа 3-чүсүнү күзүп атабыз. Кудайга миң мертебе шүгүр. Элдик каада салттык негизде терең билим берүү багытында иш алып барган апа ардактуу эс алууга чыгып, улуттук баалуулуктарды, нарк насилдүү ырларды неберелери үчүн ырдап берип жүргөнү кубантты. Кектирден салкын жер келет, теректен учу сермелет. Толгонай эне ырырдап, токтоосуз бешик термелет деп ушу окуучуларым менен ырдачумун.
Анан баягы эстрада ырчысы Алтынбек Сапаралиева агайдын неврелериме деген бир ыры эсиме түшүп кетти. Ошону бир куплетин айтып коеюн. Неврени жүздүм жетелеп, аларда мага эркелеп. Чалыккан кезде жыттасаң, невренин жыты керемет деген ыры мага жакты эле. Ошону дайыма жүрөгүмө сактап, жыттап коем неврелерим, чөйрөлөр. Үлгүлүү үй бүлө дегенде ар бирибизде түрдүү пикирлер жаралат. Анткени үй бүлө көп тарабынан үлгүлүү болуусу мүмкүн. Айдаровдордун эмгекти сүйгөн, билим алууга, элге ар тараптуу кызмат кылып пайда келтирүүгө багыт алган үй бүлөсү алардын бийик адамгерчилиги, асыл инсандык сапаттарынын уул кыздарына өткөрүлүп берилишинен көптөгөн жаш үй бүлөлөр үлгү алат деген ишенимдебиз. Анткени коомдо бактылуу алдыңкы үй бүлөлөр көп болсо, өлкөбүздүн мындан ары да өсүп өнүгөрү бышык. Каныша Яшимова, Куштарбек Абдикаар уулу, Баткен телеканалы.